Бензин менен жүргөн алгачкы автомашинага 1886 жылы патент алынган. Мына ошол күндөн тартып окумуштуу инженерлер бензиндин ордуна кандай башка мунайзат колдонсо болот деп изилдөө жүргүзүп, эксперименттерди жасап келишет. Биз ишенбешибиз мүмкүн, бирок окумуштуулардын көптөгөн жылдарга созулган иш аракеттери оңунан чыгып, алар жада калса суу менен жүрө турган автомашина жасап чыгарышкан. Сиз бул укканыңызга ишенбей турасызбы? Элестетсеңиз, автомашинаңыздын багын ачтыңыз дагы, арыктан 2 чака суу көтөрүп келип алып, куйдуңуз дагы, айдап кетип калдыңыз машинаңызды. Кимге жомок, кимге чын дегендей. Эмесе көңүл буруңуз, алдыда бензиндин ордуна колдонсо боло турган мунайзаттын түрлөрү. Биринчиден, бензиндин ордуна колдонула турган мунайдын экологиялык таза түрлөрүнүн бири бул биодизель. Башкача айтканда, кадимки эле биз тамак жасаганда колдонула турган суу майдын калдыктары. Бул мунайзатын таптаза бойдон же болбосо дизелге аралаштырып колдонсо болот. Жана эң маанилүү учуру, биодизель коюш үчүн кыймылдаткычка эч кандай өзгөртүү киргизүүнүн кереги жок. Идеянын өзү Рудольф Дизель аттуу инженер окумуштууга таандык. Эми элестетип көрүңүзчү, күн сайын тойкана ашканалардан канчалаган тонна майдын калдыктары чыгат. Эгерде бензиндин ордуна ушуну колдоно турган болсок, канча миллиондогон акчалар үнөм болот эле. Ал эми экологиялык жагынан алып караганда, бензинге салыштырмалуу биодизелдин зыяндуулугу кыйла аз экени аныкталган. Азыркы учурда Америка, Жапония, Бразилия жана ошондой эле айрым Европа мамлекеттеринде бензиндин ордуна биодизель өтө көп эмес өлчөмдө колдонулуп келет. Ал эми Германияда болсо бүгүнкү күнгө карата 800гө чукул биодизель сатылуучу станциялар иштейт. Oil World ишканасынын аналитиктери 2020 жылы автомашиналарга коюлуучу мунайзаттардын 20%-ын биодизель түзүп калат деген чечимге келишкен. Чындап, эл жакын арада баарыбыз биодизель менен жүргөн автомашиналарга отуруп калышыбыз мүмкүн окшойт. Себеби Volkswagen Beetle деген аталыш менен атайын биодизелге ылайыкталган машиналарды чыгарып баштаган. Белгилей кетсек, жыл сайын 10 августта биодизель күнү белгиленип келет. Экинчиден, жаты воздух менен, кыргызча айтканда кысылган аба менен иштеген кыймылдаткыч. Мындай машиналар бир канча ишкананын короосуна чыгарылып келет. Peugeot компаниясы биринчилерден болуп чоң ачылыш жасап, бензин менен жүргөн кыймылдаткычтын жанына кысылган аба менен жүргөн кошумча атайын тетиктерди орнотушкан. Бул француз окумуштууларынын инженерлеринин максаты бензиндин чыгашасын 100-3 литрге чейин кыскартуу. Элестетип атасызбы? 100 километрине 3 гана литр бензин менен жүрөт экенбиз. Ал эми дал ушундай автоунааларды коомчулукка көп сандап чыгаруу эмнегедир кармалып келет. Ким билет, мүмкүн мындай машиналарды келечекте кыргыз инженерлери көп сандап чыгарып калышар. Үчүнчүдөн, жердин астында дагы канча жылга жете тургандай нефть калды. Айрым адамдар ушул суроону укканда башынан ылдый муздак суу куюп жибергендей чочулашат. Себеби чындыгында нефттин калдыгы чектелүү экенин алар жакшы билишет эмеспи? Демек, нефть төгөнгөн күнү алардын акчалары дагы түгөнөт. Ошондуктан бул нерсе нефть магнаттарын сарсанаа кылат. Окумуштуулардын эсеби боюнча биз дагы 53 жыл гана нефть каза алат экенбиз. Нефттин калдыгы азайган сайын жана экологиянын начарлашынан улам өзүн-өзү кайра толуктаган же болбосо бир канча ирет иштетүүгө жараган энергиянын экологиялык таза түрлөрү адамдардын бүйүрүн кызытып келет. Орус тилинде бул нерсе самовозобновляемый источник энергии деп аталат экен. Эмесе сиздердин алдыңыздарга күн нурунан алынган энергия менен жүргөн автоунааларды көрсөтөлү. Мындай темир тулпарлар бүгүнкү күндө дүйнө жүзү боюнча канча автопром болсо, ошонун баарында тең чыгарылат. Себеби замандын талабы ушундай. Эмесе кептин башын алгачкы электромобилден баштасак, 1982 жылы Ханс Толструп деп аталган адам үнсүз рекордсмен деген аталыштагы алгачкы электромобили менен Австралиянын батышынан чыгышына чейинки аралыкты саатына 20 км ылдамдык менен басып өткөн. Ал 2014 жылдын сентябрь айында Stella деп аталган электромобиль менен Лос-Анджелестен Сан-Франциского чейинки 560 км аралыкты айдап өтө алышкан. Аталган электромобилди бир жолку кубаттоо менен 600 км чейин айдаса болот. Сүрөттө көргөзүлгөндөй, күн нурунан энергия алган батареялары машинанын үстүндө орнотулуп турат.
Бишкекти жыл сайын кыш мезгилинде каптаган ыш элдин тынчын алып келет. Ал эми эмне себептен Бишкекти ыш каптап жатат деген суроого экологдор баш болуп, өкмөт үйүндө иштеген мамлекеттик кызматкерлер төш болуп, ар кимиси өз пикирин билдиришет. Бирок ким канчалык төш какпасын, акыбал оңолбой эле жыл сайын күчөп баратканын баарыбыз эле байкап турабыз. Ушул себептен улам кыргыз өкмөтүнө электромобилдерге жана гибрид автоунааларына бажы төлөмүн азайтуу же такыр эле алып салуу сунушу 2017-жылы киргизилген. Ал эми азыр болсо биз түшүбүздө дагы көрө элек автомашина тууралуу угабыз. Дегеним суу менен жүргөн автоунаа бензин менен дизелди колдонуу чөнтөгүбүзгө дагы жана экологияга дагы абдан зыян экенин баарыбыз эле билсек керек. Мына ушул себептерден улам генийлер бензин менен дизелдин ордун алмаштыруучу энергиянын эң оптималдуу түрү бул суу экенин аныкташкан. Бүгүнкү күндө водород менен же болбосо кыргызча айтканда суутек менен жүргөн автомашиналарды бир канча ири компаниялар чыгарып келишет. Мисалы атагы таш жарган BMW Гидроген 7 үлгүсүндөгү автоунаа. Бул жоргонун кыймылдаткычы бензин менен дагы жана ошол эле маалда водород менен дагы иштей алат. Эгерде суутек менен 300 км жүрсө, бензинге которуп койсоңуз 480 км чейин жүгүрүп берет экен. Аталган шаркуланын бир кемчилиги бар. BMW компаниясы бул автоунааны чектелүү гана санда чыгарышкан. Мисалы 2007-жылы 100 автоунаа чыгарылса, анын 70-и Европага, ал эми 25-и АКШга сатылган. Айтор бул компанияларды суутек менен жүргөн автоунааларды глобалдуу масштабта чыгаруудан бир нерсе кармап жаткандай сезилет. Мүмкүн нефтин түгөнүшүн күтүп жатышкандыр. Же болбосо экологиянын таптакыр мурдагы калыбына келгис болуп бузулушун көргүбүз келип жатабы. Ал эми азыр болсо окумуштуулардын табышмактуу өлүмдөрү жана компаниялардын сырдуу жабылышы тууралуу кыскача. 2008-жылы Жапониянын Genipax компаниясы суутек менен жүрүүчү автоунаасын коомчулукка тартуулады. Бул машина 1 литр суу менен 80 км аралыкты басып өтө турган. Атайын өзгөчө суунун кереги жок. Ага кадимки эле арыктан же болбосо краниктен алынган суубу, айтор суу болсо болду. Ал эми сууну иштетип, аны водородко айланта турган тетиктери бул унаанын арткы отургучтарынын ордуна бекитилген. Демек керек болсо водород дагы сатып албайт экенбиз. Токтоп калган жерден түшө калып, бакты ачабыз, 1 литр сууну куябыз, айдап алып кетип калабыз. Маалыматыбызды тастыкташ үчүн сюжеттин үзүндүсүн көрсөтүп өтөлү. Все, что вам нужно, это литр воды. Чтобы быть точным, любой вид воды. Речная, дождевая, морская вода или даже японский чай. Он работает исключительно на перекиси водорода. Как только воду залили в водный резервуар, находящийся в задней части автомобиля, генератор энергии начинает извлекать из нее водород. 1 литра воды достаточно для того, чтобы автомобиль ехал в течение часа со скоростью 80 км в час. Демек, Genipax компаниясы өнүгүп, бүткүл дүйнө жүзүн кой, Жапониянын өзүн дагы суутек машинелери менен камсыздай алган жок. Себеби бул ишкана автомашинасын коомчулукка чыгаргандан тартып, 1 жыл өтпөй банкротко учурап, жабылып калган. Стэнли Мейер өз алдынча иштеген инженер ойлоп тапкыч. Агая штатында жашаган бул гений суутек менен жүрүүчү автоунаасын жасап чыккандан кийин жергиликтүү телевидение аркылуу коомчулукка таанылып калган эле. Бирок анан эмне болду? Стэнлинин суу менен жүргөн автоунаасы дүйнөлүк авто ишканалардан көптөгөн санда чыгарыла баштадыбы? Албетте андай болгон жок. Стэнли Мейер Бельгиядан келген 2 инвестор менен чогуу ресторанга кирген. Дасторкон үстүндө автоунаалар тууралуу жана каржы маселесин сүйлөшүп жатышкан эле. Бир маалда Стэнли ресторандан төмөндөгү сөздөрдү айтып, кыйкырып чуркап чыкты. Булар мени ууландырып салышты. Булар мага уу берип коюшуптур. Мени ууландырышты деп 1-2 сапар кыйкырып барып кулап түштү дагы ошол жерден көз жумду, деп билдирген анын бир тууган агасы. Окумуштуу ойлоп тапкыч Стэнли Мейердин өлүмү церебральный аневризмадан болгон деп айтылат. Бирок Мейердин тарапташтары бул жалган экенин, окумуштуунун суутек менен жүргөн машинасын коомчулукка чыгарбоо үчүн өлтүрүшкөн деп келишет. Ал эми сиз булардын кимисине ишенет элеңиз? Өз оюңузду комментарийге жазыңыз. Эта компьютерная система генерации и распределения водорода, она была разработана, чтобы запускать процесс получения водорода из воды. Вот что именно происходит с водой. Вода подвергается процессу электрической поляризации в этой резонансной полости. Газы, которые получаем из простой воды,
смешиваем их с негорючими газами и атмосферным воздухом, получая топливо с температурой, аналогичной ископаемым видам топлива, и запускаем этот двигатель на обыкновенной воде. Алдыда эмне тууралуу маалымат көргүңүз келет. Ушул боюнча дагы пикириңизди калтырсаңыз болот. Каналыбызга катталып коюңуз. Биз үчүн бул абдан маанилүү.